ишеним көрсөтүп сиздер ушул жерге шайлап бердиңиздер. Эр жигиттин ичине эр токум ат батат дейт. Тем более мамлекеттик кызматтан чоң тажрыйбасы бар адамдар билет. Жетекчилик кызмат бул сабырдуулукка чакырат, кенендикке чакырат. Катардагы депутат болсок, айта турган сөздөрүбүз абдан көп болот эле. Улук мырзанын мына аталган сунушун мен эң туура деп ойлойм. Чынында жогорку кеңеш мыйзамдарды жөн эле кабыл албастан алардын аткарылышын көзөмөлдөшүбүз керек. Аны көзөмөлдөш үчүн биз депутаттар эң башта билимдүү болушубуз керек. Мамлекеттик кызматтан тажрыйбабыз болуш керек. Төрөтканада чуркап жүрө бербестен. Ошон үчүн урматтуу туугандар, жетекчилик кызмат бул сабырдуулукка чакырат экен. Кыргызда жакшы сөз бар, эр жигиттин ичине эр токум ат батат дейт. Көтөрүмдүү бололу, ар бир айтылган сын пикирлерди кабыл алабыз, бийик болобуз. Биздин максат бир гана. Жогорку кеңеш үзгүлтүксүз, эффективдүү иш алып барышы керек. Урматтуу кесиптештер, Медер Кубанычевич абдан жакшы белгилеп кетти. Сүзмөдөй сүзүлүп, сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, же бир мамлекеттик кызматта Кыргызстанда жападан жалгыз мен гана билимдүүмүн, мен гана кыйынмын, менен башканын баары келесоо акмак деп башканы өзүнөн башканын баарын тоготпогон мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө дагы биз белгилеп коюшубуз керек. Анткени алар канчалык эмгек жасады, алар канчалык иш алып барды, анын баарын коом, Кыргызстан күбө болуп турат. Ошон үчүн ар бир мамлекеттик кызматкер, анын ичинде өзгөчө депутаттар, жоопкерчиликтүү кызматта отурган өкүлдөр, бул ар бирибиз ошону сезишибиз керек. Ошол эле төрөтканада күнү түнү жүгүрүп, коррупция менен күрөшүп, ошол эртеңки балдардын келечегин, эртеңки биздин урпагыбыздын укум тукумун таза, адилеттүүлүк менен төрөлүп Кыргызстанга салым кошсун деген кызматты дагы, мээнетти дагы эл Кыргызстан баалай билет.